günü kuvaniç tartılайды eкен. Әлбетте, амалдардың ең жақсысын қылады екен дейді. Ошон үчүн туғанда, ар бирибиз ошол эже карындаштарыбызды, бир туугандарыбызды канчадан бери кабар электерибиз бар. Мына ошолордун акыбалынан кабар алайлы. Кандай болот жагдайы? Жашоосу кандай болот? Сизде токчулук болуп атат, анда кандай болуп атат? Илгери аксакалдардын бир сөзү бар. Аксакалдар да укса керек, иншалла. Биз аталарыбыздан, чоң аталарыбыздан уккан сөз. Жанагы саман пая болот го, жанагы будай эгилген, эгин тала болот да, будайлар эгилген. Илгери аталардын бир сөзү бар, ата бабаларыбыздын бир сөзү бар эле. Инсан мына ошол саман паяда, тактап айтканда, будай эгилген жерден кандай максатка кетип аткан инсан болсо дагы, ал будай паяны депселеп өткөнгө эч кандай уруксат жок дейт эле илгери аталарыбыз. Эч бирине уруксат берилбейт. Ол кандай жагдай менен, кандай иш менен, kimdi kavар alıp, kanday bir жақшы амал менен кетпесин, эч кимисине рұқсат жоқ будайды депселеп өткөнгө. Балким айланып, будай паяны, жана жерди, будайды айланып өтсүн дейт эле. А бирок инсан, бир гана инсанга рұқсат берилет дейт. Ошол будайды аралап өткөнгө. Эми илгерки аталарыбыздын сөзү. Ал ким десе, карындашынан, жейжесинен кавар алган ага жейини дейт. Мунун максаты илгерки аталарыбыздын мына ошол сөздү, ата бабаларыбыздын ушул сөздү айтканда максаты эмне? Максаты мына ошол хадистерден алынган карындаштар, бир туугандар менен болгон мамиленин өтө бир жогору экендигинин белгиси туугандар. Бир тууган менен мамиленин улуу мына ошондой бир абзел амалдардан экендигинин белгиси. Ошон үчүн эже карындаштарыбызды эстен чыгарбайлы. Жүгүрүп барсаңыз, же бир кичине бир нерсе көтөрүп барсаңыз, таяке, же болбосо тага деп туруп жүгүрүп келген болсо, кичине бир ошол карындашыңыздын балдарына бир кубаныч тартуулап койсоңуз, бул эң бир чоң амалдардан бирөөсү. А бирок кээ бирлерибизде карындашыбыз ажырашып кеткенине бир 5 жыл болгон. Же күйөөсүнүн өткөнүнө 5 жыл болгон. Бечара кыйналып, бир 3 жетимди же 5 жетимди кыйналып багып жүрөт. Алигече кабар ала электерибиз бар. Алигече акыбалынан кабар ала электерибиз бар. Кээ бирлер ошондой бир эми үй бүлөдө түшүнбөстүк жагдай менен келип калса, бир келиндин сөзүнө, бир чачты эшандын сөзүнө кулак салып, мына ошол карындашыбызды үйдөн айдагандарыбыз бар, науду билла. Үйгө батырбагандарыбыз бар, науду билла. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, мына ошол эже карындаштарыбыз менен болгон мамилени, ошол бир туугандарыбыз менен болгон мамилеге бекем болойлу. Бекем турайлы мына ошол мамилеге.